Саламатсыңарбы балдар? Бардыгыңарга кутмандуу күн. Адабий окуу сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе китептерди даярдап, темага көңүл бурабыз. Бүгүнкү сабактын темасы Булбул жомогунун экинчи бөлүгү. Сабактын максаты жомоктун экинчи бөлүгү менен таанышасыңар, жомоктун мазмунун, тарбиялык жактарын түшүнүп аласыңар. Мекенин сүйүп, ак көңүл, мээримдүү болууга үйрөнөсүңөр. Анда эмесе кулак салабыз. Сыйкырчынын айткандарын көңүл коюп угуп турган Булбул анын көзүнө тек карап, буйдалабастан берген жообу бул болуптур. Ата, өзгөрсө ирең кеп эмес, чочуучандан мен эмес. Макулмун ата шартыңа, ашарым айтчы, не белес. Күйлөрдүн тапсам башатын, армансыз болор жашашым. Өрнөгүм калып артымда, уккандын алсам батасын. Баланын берген жообу сыйкырчыны моютуп салды. Бирок бала балалык кылып жатпасын деген ниет менен Булбулду дагы бир жолу эскертип, акыркы жообун алууну чечти. Балам, ишенип койгон өзүмө, чындыкты айтам көзүңө. Түбөлүккө куш болсоң, каргыш айтпа өкүнө. Булбул айтканынан кайтпады. Макулдугун берди. Сыйкырчы алакан жайып, Булбулга ошондо берген батасы бул экен. Ырларың ылайым улансын, уккандар алкап кубансын, биргесиң эл менен түбөлүк кубанчың. Ырыңды көктөгү күн уксун, тажабай татына гүл уксун, асманда жылдыздар жактырып, кадимки караңгы түн уксун. Ошентип бала касиеттүү сыйкырчынын жардамы менен тилегине жетти. Кереметтүү үн салган Булбулга айланды. Уккандын кумарын кандырды. Көп узабай Булбулдун атагы эл арасында даңаза болду. Ак сүтүн берген апасы да бар бол кичинекей чымчыгым, обонуңа обон, күйүңө күйлөр кошулсун. Бул алдейлеген апаңдын батасы, унутпагын балам дептир. Мынакей балдар, сыйкырчынын жардамы менен бала Булбулга айланыптыр. Демек, Сапаралы Койкелиевдин жомогу менен тааныштык. Анда эмесен балдар, тапшырма алалы. Бала сыйкырчынын суроосуна эмне деп жооп берди? Сыйкырчы абышка балага эмне деп эскертти? Булбул баланын булбул кушка айланганы туура болдубу? Эмне үчүн? Баланын сыйкырдын күчү менен булбулга айланып калганына ишенсе болобу? Эмне үчүн? Эгер силер сыйкырчыга жолугуп калсаңар, андан эмнелерди суранат элеңер? Апасынын баласына берген батасын таап окугула. Булбул куштун сүрөтүн тартып жибергиле. Анда эмесе жаңылмач. Булбулдун булбулдугун кара, булбулдун булдурашын сана. Булбулдун булдурашы жагабы сага? Мынакей ушул жаңылмачты силер жакшынакай кылып айтып жөнөтөсүңөр.